кайгы кападан, ошо проблемадан чыгам десең, эң жакшы нуска, пайгамбарыбыз көрсөткөн нуска бул салават көп окушлук. Убай ибн Кааб разыйаллаху анху билесиңер, акра сахабалар ичиндеги эң чоң карысы, эң Кур'ан мыкты окуган сахаба Убай ибн Кааб разыйаллаху анху. Убай ибн Кааб разыйаллаху анху пайгамбардан сурайт: "Я Расулаллах, мен сизге салават айтам, канча салават айтайын?" деген. "Рубу айтам болобу?" деген. 4төн 1. Ибадаттын 4төн 1, күндүн 4төн 1-ни сизге арнайын деген. Пайгамбар "Фаин зитта фахуба хайрул лак." Кошсоң жакшы болот деген. "Нисф" деген, жарым күн айтайынбы деген. Кошсоң жакшы болот деген. "Сулусайн" деген. 3төн 2-сини. Ибадаттын 3төн 2-сини салават кылайын дегенде пайгамбар кошсоң жакшы болот деген. Анда мен бүт өмүрүмдү сизге арнайын деген. Бүт өмүр салават айтам дегенде Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам жооп берген. "Изен tukfa hammak ve yughfar laka zambak." İden tukfa laka hammak ve yughfar laka zambak. Eğer ушундай кылсаң, анда Аллах Таалам сенин бүт гам, кайгы капаң баарын жокко чыгарат деген. Проблема чечилет деген. Жана Аллахым күнөөлөрүн кечирет деген. Ким күнөөсүн кечиргенин кааласа, жана дүйнөдөгү машакаттан, кыйынчылыктан, ахвалдан чыгарам десе, анын бир эле жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават кылабыз. Эң жакшы салават намаздагы айтылган салават. Аллахумма салли аля Мухаммад кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннак хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннак хамидун маджид. Буну баары билет. Себеби баары намаз окуйт да. Намаз окуп жаттаган. Ошон үчүн ушуну айта берсең, иншалла кандай проблемаң болсо Алла баарын чыгарат. Проблемадан чыгарат, күнөөң кечирилет. Жана хадисте келет, кыямат күнү мага эң жакын болгон адам, мага эң көп салават айткан адам болот деген. Пайгамбарга жакын болом десең, салават айт. Ошон үчүн күнөөдөн ак болуш үчүн, кайгы кападан чыгам десек, анын бир эле жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн нускасы ал пайгамбарыбызга салават айтышлык.